Урматтуу достор, бизге келген кийинки конокторду кубанычтуу түрдө сиздер менен тааныштырабыз. Бизге келген кийинки конокторубуз Айденик кайрымдуулук фондунун директору Махабат Ибраева. Жана дагы бизде бүгүн конокто Байгазиев Айдар Кутмандуу таңыңыздар менен саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аллага шүгүр. Абдан кубанычтабыз. Багы интернет тармагынан көрүп алып, ушу жакшы иш жасап аткан экенсиздер. Аябай сүйүндүк. Кайрымдуулук иш-чара экен, борсоктор бар экен. Булардын кандай тиешеси бар? Кимдерге кайрымдуулук? Эң биринчиден чоң рахмат сиздерге чакырганыңыздарга. Ушул таңды сиздер менен тосуп атканыма Аллахка миң мертебе шүгүр. Ыраазыбыз. Жана бул кайрымдуулук баягы акциянын негизги максаты бул Абая көчөсүндөгү карылар үйү бар. Аларга биз ошол жаткан кара аталар, апалар бар экен. Аларга баягы жатып тамак жегенге баягы столдор бар го. Ошолорду биз баягы заказ берип, заказ түрүндө аларга жазатып берип, ошону сатуу деген бир идеясы чыкты да. Себеп дегенде бул нан сатуу, борсок сатуу, бул идея бул күнгө эч кимге келбептир да. Бул мындай уникальный десем дагы болот да. Бизге абдан жакты, анан сатууну чечтик. Махабат, Айдар, эмне себептен ушу кайрымдуулукка келдиңиздер? Кайрымдуулукка келген себебим, мен өздүк себебим. Кайрымдуулук жардам мен өзүмө керек болуп калды да. Эми жеке өзүм эмес, менин жакын адамыма. Анан кийин мурда бир досум ооруп калган, 1 жыл болуп калды. Анан ошол досума жардам керек болуп калып, мага Махабат жана биздин председатель здания Кадыркулова жардам беришти да. Анан ал досум экөөбүздүн негизи көп пландарыбыз жана ойлорубуз бар болчу. Ошол ойлор менен мен жалгыз калып калгам. Анан ошондуктан дагы кийинки адамдарга жардам берейин деп чечтим. Демек, өзүңүздүн башыңыздан өткөргөндөн кийин бизге окшоп жардамга муктаж адамдар көп экен. Ошолорго жардам берели деген бир ойго келген турбайсызбы? Ооба, туура айтасыз. Жакшы, анан кийин борсоктор кантип сатып атасыздар, каякта сатып атасыздар? Абдан кызыктуу. Борсоктор сатуу негизи деги эле бирденке сатуу негизи аябай оор го. Билбейм кимге кандай, бирок бизге абдан кызыктуу болду. Себеп деген бул сатуу, борсок сатууга негизи көптөгөн университеттер бизге жардам берип атат. Баягы тактап айтканда Манас университети жакшы сатып беришти. Жана студенттер арасында сатылып атат. Жана жеке ишканаларга, жана барып чалгандар да бар бизге. Каяктан алсак болот, кандай кылсак болот деп анан кээ бул борсок деген 1 күндүн аралыгында эле сатып бүтөбүз да. Ошондо биз калып калса, биз эч кандай уялбайбыз дагы, барып алып, көчөгө болобу же паркка болобу айтып уже сатып түгөтөбүз да. Баш аягы абдан кызыктуу өтөт сатуу. Канча пакет борсок жасайсыздар да, аны сатасыздар? Негизи 1 мешоктон 200 пакет борсок чыгат экен. Чындыгында ошундай 200дөн даже ашуун болот да эми багы калгандар. Бирок биз башка эсеп менен ушул акция боюнча биз уже 1000ге жакын пакет сатып бүттүк. Дагы бул 24 апрелге чейин болот. Дагы жасайбыз деген уланып ата. Демек, карылар үйүнө аларды стол менен камсыздаш үчүн сиздер ушундай акция жүргүзүп. Эми баягы баасы кандай болуп атат? Бул бир пакеттин баасы 50 сом. 50 сом баягы бул дагы бар жаба чөнтөк эмеге баарына экен да. Эң жакшы. Студенттерге деген. Ооба. Ашканага барып отурбай эле ушудан сатып эле өздөрүнүн түшкү тамактануусун жеп алышат экен да. Ооба. Анан кийин айтыңыздарчы, бул борсокту кимдер жазашып атат? Баягы 200дөн ашык ушундай 1000 деген пакеттерди чыгарып койсоңуздар. Айтсак ишенбейсиз, бирок борсокту мына өзүңүз. Махабат, мен жана биздин председатель өз колубуз менен жасадык. Сиз камыр жасадык. жөөрөйсүз. Жок, бир аз чагып алдыңыз. От жагып берет окшойсуз, Камырды Махабат жөөрөйт. Дания камырды жаят. Чоң чара кылып жуурсаңыздар керек. Чоң жана 2 чарага да. Сразу 2 чарага. Бир убакта. Махабат кесип берет. Эң негизгиси казан алдында мен туруп деп башырганы сиз башырганы от жаккан. Үйгө барып, апам айтсам ишенген жок биринчи. Кой үйдөн өзүң тейлеп алган аяктан кантип борсок кылдың. Анан сүрөттөрдү, видеолорду көрсөтсөм таң калып калышты. Эмкиде борсокду эми сен эле жаса деп калышты да. Тояштарга. Абдан кызыктуу болду себеп дегенде жана кичинекей кезибизди элестетсеңиз,
камыр деп баягы кыйкырып эле коет. А биз болсо өзүбүз эле уже оперативно иштеп калганбыз да. Камыр так кесебиз эме болуп абдан сонун. Бирок ушул тажрыйба бизге, биздин жашообузга особенно биз Дания экөөбүзгө аябай жакшы болду да. Айдар дагы өзүнүн ишин билип алды. Эмнеси жакшы болду? Процесс. Баягы өзүнүн баягы кылып аткан биринчи эмне кошулат, баягы ушул борсокту даамдуу, кандай таттуу кылып жасашты, себеп дегенде мындан сурадык, деген нерсе апабыздардан сурадык, кандай болот деп баарын баягы оюбузду алып туруп, баарынан баягы кандай десем кеңеш алып туруп жасап баштадык. Анан абдан чындыгында таттуу борсок болду да. Өзүңүздөр деле даамдап көрөсүздөр. Таттуу борсок болду. Ошол борсокту жасаганда абдан баягы оорчундуу да болду, бирок абдан баш аягы жакшы болду. Ошол эле майга, ошол эле отунга, ошол эле унга көптөгөн каражат кетип атат. Анын бардыгын азыр сиздер өзүңүздөрдөн чыгарып атасыздар. Жок, эң биринчиден бизге баягы жеке ишкерлер, бизнесмендер деп коелу, бир байке жардам берди. Бир мешөктү, кичине майды алып берди, эң башкысы. Анан биз бир партияны чыгарып алдык дагы, ошондон түшкөн акчага анан калганын алып баштадык да. Калганын алып баштадык, эми азыр ошентип келатабыз дагы. Жакшы эле киреше чогулуп атабы буюрса? Ооба. Логикалык уландысы болуп аткан турбайбы? Уландысы болуп атат. Жакшы экен. Эми мындай суроо бергим келип атат сиздерге. Бул борсок жакшы кайрымдуулук акциясы өтүп атат. Будан башка дагы акциялар болуп турат да, кайрымдуулук иштерин өткөрүп турасыздар да. Ооба, ал сөзсүз түрдө. Себеп дегенде бизде деген азыркы учурда жакында эле мынакей 8 апрелде эле концерт өттү. Ал циркта болду. 2 адамга концерт, кайрымдуулук концерттерди өткөрүп жүрөбүз. Жана детский домдорго жардам берип жүрөбүз. Карылар бул биз деген кичинекей баладан чоң адамга чейин, карылар үйүнө чейин жардам берүү да биздин максатчы. Кимге кандай жардам болбосун, колубуздан келишинче багы успейт этебизби, успейт этпейбизби, башкысы жардам бериш керек. Бул жакта айтып кетерим, бул өлгөндөн кийинки дейт садакаң дейт. Бул 1000 сомдун түрүңдөгү 1 сом бергениң өлгөндөн кийинки 1000 сомдон артыгыраак дейт да, жакшыраак. Бул менен мен эмнени айткым келет? Ар бир сомуң бул абдан бир чоң мааниге ээ да. Бул нерсени көп адам түшүнө билбейт экен. Ошондуктан адам көп, анын ою дагы көп. Анан кээ бирөө туура түшүнөт. Эң биринчи башка биздин кыйынчылыктар болот кайрымдуулук кылып атканда. Бирок биз ар дайым айтабыз Аллах ыраазычылыгы үчүн. Себеп дегенде бир адамдын сөзү эле, негативдүү сөз эле жүрөккө катып алабыз да. Анан айтабыз Аллах ыраазычылыгы үчүн сабыр деп туруп кайра иштеп баштайбыз да. Демек жакшы сөз укканда андан дагы ушундай сүйүнүп, андан дагы жакшы иштегиңиздер келет. Стимул болуп атат да ошол сөздөр. Чоң рахмат, келип аябай сонун кызыктуу жакшы маек куруп бердиңиздер. Ийгиликтер болсун. Сиздерге окшогон кайрымдуу инсандар көп болсун. Себеби дегенде биз бири-бирибизге кайрымдуу болбосок, башка бизге эч ким кайрымдуу болбойт. Сонун, аябай жакшы. Ушундай иштерди көп-көптөн уюштуруп туруңуздар. Кошулуңузга кетип жараткандын ыраазычылыгы үчүн иштеңиздер. Ошол. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ал эми биз мынакей бүгүн достук темасында дагы сүйлөшүп атабыз. Интернеттеги достукка ишенесиңби? Сен интернет аркылуу баарлашкан достукка? Ишенем. Кээде өзүмдүн жакын досторум менен интернеттен баарлашып турам. Же болбосо ошол интернеттен тапкан дагы достор учурлар болот. Ушундай бир ошондой элестет, достор бири-бирин таап баягы баш кошуп да калышат экен. Аябай кызыктуу болот экен. Андай учурларды көп эле кездештиргенбиз, көргөнбүз. Азыр анда ушу интернеттеги достук тууралуу бир материал бар, көрбөйлү. Көрөлү, андан соң жолугушабыз.